Желекти өзгөртүүгө 10 күн берилди. Бүгүн 24 октябрда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, мамлекеттик туунун авторлору Бекбосун Жайчыбеков, Жусуп Матаев жана Медеткан Шеримкулов менен тууну өзгөртүүнү талкуулашты. Желектин авторлорунун бири Бекбосун Жайчыбеков тиешелүү көзөмөл жоктугунан туунун баштапкы элементтери өзгөрүп кеткен учурлар арбын дейт. Ал желектин негизин сактап, айрым элементтерине өзгөртүү киргизүүгө каршы эмес экенин айтты. Бул элдин талабы болсо, биз каршы эмеспиз. Бирок ачканда концепция негизин өзгөртпөй туруп, бир аз оңдоого биз макулбуз. Жыйынтыгында 10 күн ичинде желектин авторлору туунун элементтерине тактоо киргизип, акыркы версиясын сунуштамай болушту. Желектеги күн нурун өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов демилгелеп чыккан. Алар желектеги күндүн нурун жактырбай, күн карамага окшоштурушкан. Бул мыйзам долбоору 28 сентябрда коомдук талкууга коюлуп, кызуу талкуу жаратты. Кээ бирлер күн нурун өзгөрткөнү менен өлкө өнүгүп кетеби